Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дене тарбия сабагында мен Абдрахманова Кундуз. Бүгүнкү сабакта биз баскетбол боюнча теманы өтөбүз. Баскетбол бунун тарыхы жана эрежеси боюнча кеңири тааныша алабыз. Баскетбол бул топ менен ойнолуучу спорт оюну. Баскет тоор жана бall топ дегенди түшүндүрөт. 4 бурчтуу, узуну 26 метр, туурасы 14 метр келген атайын аянтчада ойнолот. Баскетбол бул командалык оюн болуп эсептелет. Топтун салмагы 600-650 грамм, диаметри 75-78 сантиметр. Аянттын эки башынын ортолоруна топ салуучу тору бар калкандуу түркүкчө орнотулат. Алгач 1891-жылы АКШда пайда болгон бул оюнду колледж мугалими Джеймс Нейсмит аттуу адам анын эрежелерин иштеп чыккан. Оюнчулар эки жаатка бөлүнүп, аянтчага ар бир жааттан 5 оюнчу чыгат. Ага оюнга калыс дайындалат. Оюндун максаты оюн эрежесин бузбай, атаандаш жааттын торуна көп топ салуу. Топту торго түшүргөн жаатка 2 упай берилет. Оюн учурунда топту өнөгүнө берүүгө, жерге элеп жүрүүгө болот. Топту бут же мушту менен урууга болбойт. Басып же чуркап баратып, топту тосуп алган бала аны 3 кадамга чейин кармап жүрүүгө болот. Андан кийин аны сөзсүз өнөгүнө берүүгө тийиш. Оюн башталаарда жана талаш болгон учурда топ аянтчанын борборундагы тегерекчеден ыргытылат. Бул учурда калыс топту эки жааттын бирден өкүлдөрүнүн ортосуна жогору ыргытат. Топ ылдый түшкөндө гана алып ойноого болот. Оюндун узактыгы 5 минутадан 2 тайм, бардыгы 10 минута ойнолуп, ортосунда 5 минута тынууга берилет. Оюн учурунда бирин-бири түртүүгө, чалууга болбойт. Оюн эрежесин бузган оюнчу убактылуу оюндан чыгарылат. Кымбаттуу окуучулар, биздин сабагыбыз ушуу менен соңуна чыкты. Келерки сабакка чейин ден соолукта жүргүлө.